Мейманыбыз келип калган учуру өзгөчө коногубуз маданияттын мыкты кызматкери жана таланттуу ырчы мырза Ильяс Андаш бүгүн бизде мейманда. Саламатсызбы, Ильяс мырза? Саламатсыздарбы? Кутман таңыңыздар менен ардактуу теле көрүүчүлөр, баардыгыңыздар менен эфир аркылуу көрүшүп аткансызга Кудайга миң мерте рахмат айтам. Жана ошондой эле биз дагы сизди студиябызда таң эрте көрүп жатканга чын жүрөктөн кубанычтабыз. Рахмат. Ильяс мырза, айтсаңыз, мына жакында эле маданияттын мыкты кызматкери болдуңуз. Бул нерсени алганда кандай сизде сезимдер болду? Деги эле канча жылдык эмгектен кийин ушул нерсени алдыңыз? Кызыктуусу, тойлорго же бир мааракелерге барып калсам эле маданияттын мыкты кызматкери Ильяс Андаш эле, ой мен маданияттын мыкты кызматкери эчтеке болбойт деп атышат. Анысы Кудай буйрса ошол сөзгө татыктуу болдук десем болот. Эми сөзсүз түрдө толкундоо болду, бир-эки күн эми чыныгы алдым мына депчи. Себеп дегенде мен ушул чыгармачылыкта 99-жылдан бери экенмин, кичинекей кезимден бери. Анан ушул 96-жылдан бери музыкалык мектепте окуп, музыкалык училищаны окуп, андан сырткары кафеде иштеп, музыкант болуп, сабак берип, дипломум бар болуп, анан ушул маданияттын мыкты кызматкерин дегенде негизи 3-4 жолу документ тапшырып ала албай койгом да, тилекке каршы. Анан ушунусунда ушул атам өзү чуркап берип, тааныштарына кирип, анан алыш керек. Бул Ильяс деген диплому бар, стажы да бар. Анысы кандай тиги базарда носки сатып аткандар деле маданияттын мыкты кызматкери болуп атпайбы. Анысы кандай анан баламдын диплому турса, канча бир конкурстун жеңүүчүсү болсо, дипломант болсо эмне көрбөйсүңөр деп атышы. Атам өзү көлдөн келип, биякта өзү чуркап жүрөм. Алып бериш керек, бул достойный болот деп атам алып бергенде. Демек, бул нерсенин артында сиздин атаңыздын чоң эмгеги жатат экен. Мен өзүмдүн деле ушул эмгегим бар да, мен жөндөн жолу маданияттын мыкты кызматкери болуп калган жокмун. Ошого жараша татыктуумун деп эсептейм да. Жакшы. Ал эми чыгармачылыгыңызда кандай жаңылыктар болуп жатат? Бизге кандай жаңылыктарыңыз менен келдиңиз? Ошо эмне жаңылык кылып ийсем деп жүргөн кездер болчу. Чынын айтканда, анан анысы кандай жанакы ыр жазып атам, клип тартып атам деген бул жаңылык эмес экен, бул биздин жумушубуз экен, ишибиз экен. Анан жаңылыктардан ушул менин оюмча ушул өзүмдүн чыгармачыл кечемди бир ресторандын биринде берип койсомбу деген ой болуп атат да. Анан бирок анын аркасында көптөгөн каражат керек болуп атат да. Анан азыркы учурда ушул ойлонуу процессинде анан эми клип тартып атам, ыр жазып атам деген эми ал турган иш. Антип жаңылык кылбай эле коеюн. Ошо. Ал эми жакында эле Айылым деген клип тарттыңыз, сонун чыгарма болуптур, клип болуптур. Ушул жөнүндө туура айта кетсеңиз, канча убакытта тартылып бүттү? Негизи ушул кой иштейин, уят деп анан аябай аттанып жүргөн кездерим болчу. Анан ушул 2 ай, 3 ай сайын сөзсүз түрдө элиме жаңы клип тартуулайм, жаңы ырларымды бат-бат чыгарып турам байма-бай деп. Анан ушул өзүңүздөр байкагандай эле жаңы жылдын алдында клип чыкты. Анан анысы кандай азыр кайра чыкты. Кудай буйрса май айынын аягында кайра жаңы клип чыгат деген анысы кандай. Көп процесстер, бул клиптер мындай. Тартып атам, эртең чыгаш керек деген клип эмес. Мен бул Айылым деген клипти ноябрда баштаганбыз. Башында ноябрь тарттык, декабрь тарттык, анан ушул жаз тарттык. Кичине келгенде анан ушул 3 ай процессте болуп отуруп, анан ушул толугун форматты чогултуп, өзүңүздөр байкасаңыздар, башынан аягына чейин кадрлар кайталанбайт. Батпай калган кадрлар көп. Кыскасы, жөн эле бактын жанында туруп кайтып туруп, машина менен өтүп кетип туруп, кучакташыптыр, сүйүшүптүр деген жок. Башынан аягына чейин кадрлар кайталанбай, насыщенный, элдер тажабагандай кылып кылсак. Анан эми Айыл дегенде сөзсүз түрдө эле айылды тартышып эле, айылды тартып атпай, анан көбүнчө айылды алыста жүргөн бир туугандарыбыз сагынат, жердештерибиз. Биз шаарда тургандарга айылга бат эле барып келип койсок болот. Анысы ошолор жөнүндө болгон да. Анан алыс жакта жүрүп, ушул өзүнүн жерине, Кыргызстанына жетпей, айылын сагынып жүргөн балдар жөнүндө, жигиттер жөнүндө тартылган. Ал эми ушундай форматта тартуу кимдин идеясына таандык? Биздин режиссерыбыз бар, өзүбүздүн командабыздын, ушул Курал, Кайрат, Анвар Осмоналиев деген жигитибиз бар. Ушу концертибизге да режиссер болот, клиптерибизге да режиссер болот. Анан мен ар дайым ушул көбүнчө ушул Алмаз Кудайкулов деген клипмейкер менен иштешем. Ал баланын жанакы кадроведениясы аябай жакшы, ошо режиссураны дагы аябай жакшы карайт. Байке режиссер өзүнүн ишин кылсын, Свет өзүнүн ишин кылсын деп турат да. Анан чыныгы профессионал, ошондой анысы кандай ушу профессионалдар менен иштегенге аракет кылам да.
Жакшы. Ушул маданияттын мыкты кызматкери болдуңуз. Анан ушунча жылдык эмгекте жалпысынан канча ырыңыз, канча клибиңиз бар экен чыгармачылыгыңызда? Ушул сурап калса эле, ой бир 15 ырым бар, анан 7-8 клибим бар дей берчүмүн да, анан чыныгы санап көрсөм, ушу концерт бергенде билдим, ушу канча ырым экенин. Азыр 40ка жетип калыптыр. Ырымдын саны. Чыкпай калган ырлар канча. Сыр бойдон өзүм жактырбай коюп, даже теле, радио, газеталарга чейин берген эмесмин. Сандыкта калган десе болот. Чыкпай калган клип да бар. Анан болжол менен клип деле 20га жетип калды да. Ырларым жарымына клип тартып турмун. Жакшы. Айтсаңыз, мисалы, көпчүлүк чыгармачыл адамдар өздөрү да калем кармап, байгы обон жаратып, ыр жазып калат. Сизде да ошондой убактар болобу? Ошол илхом деген мен мектепте окуп жүргөндө башталган. Ушул көптөгөн ырларым өзүмө таандык. Жаңы башталган. Кимди сүйөсүң, сен айтчы деген ырларым өзүмө таандык. Көп балдарга да ыр жазып бергем, обон чыгарып бергем, радиолордон кетти. Анан ушул илхом кийин балким мындай чоңойгондон кийинби турмуш куруп мындай үйдө жумуш, тигил жумуш, бияка барыш керек, тияка барыш керек. Ушул илхом көптөн бери келбей жүрөт. Бир обон чыгаргам, бирок ошол обонду түбүнө жете албай атканыма 2 жыл болду да. Бияга жакпай, тияга жакпай, анан ушул илхом 2 жылдан бери менден аябай качып жүрөт. Көптөн бери ушу обон чыгара элекмин, Кудай буйрса ошону күтүп жүрөм да, бирок жакшы болот деп ишенем. Ооба, андай бар, андай талантым да бар. Айтып калдыңыз, үй бүлө, тияк бияк деп. Анан негизи эле баягы үй бүлө кургандан кийин көпчүлүк мырзалар кичине чыгармачылыктан солгундап, баягы алыстап кеткен дейт да. Сиз болсо тескерисинче баягы улам жаңы клип чыгарып, жаңы чыгармаларды жаратып жатасыз. Мен да ошонтип ойлогом да, анан ушу чыгармачылыктан алыстым. Сөзсүз түрдө ушу жаңы үйлөнгөндөн кийин кичине алыстадым. Себеп дегенде үй алыш керек болду, кичине бутка туруш керек болду, кыйын болду жашоо. Туруп эле дагы бир адамдын багыш бул оңой эмес, ага жооптуу болуш оңой эмес. Анан анткандай бир ортодон бир 7-8 ай, 1 жылга жакын кыйналдым да, анан кой мындай болбойт, иштеш керек деп. Тескерисинче мен бойдок кезимде көп чачанаак болгом да, анан ошол кездерде 1 жылда 1 клип тартып коюп жоголуп кетчүмүн да, анан анткандай уже бул нерсеге чыныгы профессионалдуу карасаң, ошол жактан сага жакшы капитал келет, сен үй бүлөңдү курганга, анан анткандай ушу профессионалдуу деңгээлде карап, муну хобби катары эмес, кесип катары кабыл алып, кандан кийин гана мындай ушул Кудай буйрса ушул деңгээлге жетип, азыр Кудай буйрса үй бүлөмдүн курсагы ток, барчу үйүбүз бар дегенде, кичүү кийимибиз бар. Анан жакшы, Кудай буйрса мындан ары өйдө өскөнгө аракет кылабыз, ылдый түшкөнгө качабыз да. Мына чыгармачылыкта жүргөнүзгө 20 жылдай болуп калыптыр да. Анан кийин бул чыгармачылык деги эле музыка сиз үчүн эмне болуп калды? Музыка азыркы учурда менин жашоом, ырахатым, сүйүүм, музам. Анан ошол жада калса ошол үй бүлөң менен жашап аткан ынтымагың ошол менин чыгармачылыгым да. Себеп дегенде мен балким ушул чыгармачылык менен үйдөн алыс болуп атып, же алыска кетип атып, ушул үй бүлөм менен ынтымактуу болгонго аракет кылам. Анан жумасына 1-2 күн болсо да ушу үй бүлөмө бурганга аракет кылам. Себеп дегенде калган жашоомдун баары ушу чыгармачылыкка жөнөлөт экен. Ошондуктан үй бүлөмдүн ынтымагы, музасы дагы менин чыгармачылыгымда. Жакшы. Анан деги музыка жөнүндө жөн гана кеп козгогон жокпуз. Жандуу үн менен биздин телегөрүүчүлөргө бир музыкалык чыгарма аткарып бериңиз, абдан күтүп калышса керек анда. Анда ушул келечектеги жаңы ырлардын бири, ушул досума таандык, өзүмдүн курсташыма Руслан Исаков деген аранжировщик досум бар, ошол бир куплет жаңы жазып берди эле, бирок толугу менен жаттай элекмин ошол. Мен сенден таза сүйүү ай күткөн элем, берилип бир өзүмдү ай сүйчү элем. Азыр сен алыстасың, кол жеткиз багыттасың, сөздөрүңө, көздөрүңө ишенип мен артыңдан калып калдым. Сөздөрүңө, көздөрүңө ишенип мен артыңдан
калып калдым деген чыгарма. Сонун, азаматсыз. Анан бул жака СМС каттар келүүдө, окуп өтөлү. Саламатсызбы, Ильяс байке, сиздин ырларыңыз жагат. Биз үй бүлөбүз менен угабыз сиздин ырларыңызды дейт. Ата энеме арнап бир куплет ыр-ырдап берип коюңузчу. Айылым деген ырды суранам дейт. Аяк 62 менен аяктаган абонент суранган экен. Рахмат. Үй бүлөңүздөр менен мени угатсаңыз вкусуңуздар жакшы экен. Рахмат. Ушул үй бүлөгө жаккан негизи жакшы. Себептен баардык үй бүлөсү үй уккан бул мен үчүн рахат. Ошол угармандарым бар, мен бармын десем болот. Дагы СМС келген экен. Ооба. Аягы 74 менен аяктаган абонент. Саламатсызбы, Ильяс байке, үнүңүзгө береке. Айылым деген ырды ырдап бериңизчи. Бардыгы сизден айылым деген ырыңызды сурап жаткан экен. Урматтуу телекөрүүчүлөр, биз менен болуп туруңуздар. Ильяс байке сөздөрдү ырдап берүүгө аракет жасайт жана ошондой эле биз эфирдин жүрүшүндө Айылым аттуу клипти биз бергенге дагы аракет жасайбыз. Андыктан биз менен бирге болуп туруңуздар демекчибиз. Саламатсызбы, Ильяс байке, сизди абдан жакшы көрөм. Менин атым Айнура. Мага арнап ырдап коюңузчу дейт. Ай, Айнура, Айнура. Жакшы. Салам сизге. Негизи эле баягы телекөрүүчүлөрдөн жакшы сөздөрдү, көрөрмандардан жакшы сөздөрдү уккан бул абдан гана өзүңө баягы чыгармачылыкка деги дем күч берип турат эмеспизби, мыктанабыз. Аны айтсаңыз, баягы азыркы учурда социалдык барактар абдан баягы чоң орунду ээлейт десек болот да жашообузда. Анан Instagram баракчасында көпчүлүк чыгармачыл адамдар да баягы терс комментарийлер дагы, анан жакшы комментарийлер да болот. Ошондойлорду сиз кандай карайсыз? Баягы терс комментарийлер келгенде кээ бир ырчылар айтат да, маанайым чөгүп, аларга жиним келип кыжалат болом деп. А сизчи кандай кыласыз? Андайларды көп байкадым. Кээ бирөө чыныгы эле издеп, алар менен урушуп болот экен да. Алыска барбайм, ушул өзүмдүн досум бар, Куралбек Чокоев деген. Ошондой комментарийлердин ар бирөөсүн окуп чыгып, кайра алар менен жазышып, өзүнө личкасына кирип алып, сен алдын жазбай кал, сен кайдасың деп издешкенге чейин барат. Мен ал негативден алыспын, себеп дегенде эми элдин сөзүндө элек жок. Ар бир айткан адамдын сөзүнө маани бере берсең, анда сенин жашооң, өмүрүң кыскара берет. Себеп дегенде бул жашоодо өзүңдү позитивдүү алганга аракет кыласың. Эми андай сөздөр айтылат, чыгармачылыкка келип аткандан кийин сен ошол нерсеге даяр болушуң керек да. Анан мен анысыгандай даярмын. Мага негативдер ошол өзүмө Инстаграмдан деле өзүмдүн өздүккө жазгандар бар. Жаман сөздөр. Анан эми анын баарына көңүл бурбайм, мынтип удалять. Мына менин жашоомдо алардын сөздөрү маани бербейт. Ошол жанакы жылуу сөз жыланды ийинен чыгарат дейт го, анысыгандай ошол угармандардын жакшы сөздөрү эле ошол жүздөгөн жаман комментарийлерди бир эле жакшы угармандын сөзү жаап коет да. Жакшы, сонун экен. Сизге дагы СМСтер келди. Салам, Ильяс, сенин ырларыңды абдан жакшы көрөм. Сени сыйлайбыз, сени куттуктайм. Ар дайым эл алдында сыйлуу жигиттерден болуп жүрө бер. Чаткалдан жаңыл дейт. Рахмат. Жакшы, кандайсыз Пирамида каналы дейт. Ильяс байке, сиздин үнүңүз абдан жагат. Сиз опера жаатында ырдасаңыз кандай болот дейт. Мен опера жагын үйрөнүш керек да. Мен эстрадный жагын эле кыйратайынчы. Жакшы, Ильяс байке, айтсаңыз, деги эле бош убактыңыз болобу? Кандай көнүгүүлөрдү жасап, же болбосо спорт менен машыгып, эмне менен алектенип эс аласыз? Мен өзүмдүн бош убактымды жоготконго аракет кылгам. Ушул акыркы 2-3 жылдан бери эле могу буяк убакта бош экенмин, бош болбошум керек деп өзүмдү мындай бош болгонго аракет кылам да. Ошо залга да барам, сабак да берем, жөн гана бирөөлөр менен барып сүйлөшкөнгө барам. Же ошол бошураак убак болуп калса, андан көрө бирөөгө жолугуп бир иш бүтүрүп келгенге аракет кылам да. Ушул азыркы учурда бош убакыт деле жок. Эгер такыр эле бош убактым болуп калса, мындай чын эле жатып алып, телевизор тиктеп, төшөктөн турбаганды жакшы көрөм да. Жакшы. Себебинде мындай эс алыш керек, мени перезагрузка кылыш керек. Анан кез-кезде ушул баняга барып, эртең менен кирем, эртең менен 8-де кирем, кечки 8-де чыгам да. Жакшы экен. Сизге андай эркин микрофон берели, убакыт да келип калган учуру. Рахмат, эң негизгиси чакырганыңыздарга. Эфириңиздер тунук болсун. Ар дайым сиздер бар болуңуздар. Ар бир телеканал ачылган сайын биз сүйүнүп турабыз, программалар ачылган. Себеп дегенде канчалык көп программа телевидение ачылса, бизге ошончолук популярдуулук тап келет. Биздин ырларыбызды, үндөрүбүздү жеткирип аткан, жүзүбүздү жеткирип атканыңыздар сиздер. Анан тикелей деп койчу да, тикелей эфирдин пайдасы, мен эмне деп айтып салсам дагы эчтеке кыла албай калам. Анысындай бар болуңуздар, карабаңыздар, көп жашаңыздар.
Рахмат, сизге дагы чыгармачылык ийгиликтерди каалайбыз. Ар дайым кыргыз элине сыймык болуп жүрө бериңиздер. Урматтуу телекөрүүчүлөр, бизде мыйманда маданияттын мыкты кызматкери, таланттуу ырчы мырза Ильяс Андаш болду. Ал эми мен дагы сиздер менен коштошууга кезек да келип жетти. 1,5 саат бою кызматыңыздарда мен Медина Камчыбек болдум.